Бердикожо Биназаров. Саяпкердин көз жашы. Повесть. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Биринчи аудио бап. Эртең менен күн тоо башынан аркан бою көтөрүлүп калган кезде кулчун саяпкер жерде кашка атын минип үйүнөн чыкты. Кемпири сейне кайра качан келесиң деген суроосуна кыскача буйруган күнү деп коюп атын шарт бастырып кетти. Кулчун 60-тын экисине чыкты. Бала кезинен мал менен өскөн кулчун талаа түскө чыкканда өзүн тыкан алып жүрөт. Атасы ырсалынын өнөрүнөн саяпкерчиликти жакшы өздөштүрүп алган. Алыстан ат артып келип, аттарын сынатып, ат кезегин кургатпай кирген кишилер өксү болбойт. Бирок кийинки убактарда көңүлүнө толгон чыгаан күлүк атты көрө албады. Өзү дагы 6-7 жылдан бери ат таптабай сагынып калган эле. Атайын ат бастырып чыкканынын себеби көңүлүнө толгон ат болсо сатып алып, таптасам дегенде эки көзү төрт. Кемпири сейнеге дагы ачык жооп бербегенинин себеби ушул болчу. Бир жолу кулчун саяпкер атын минип коноктоп келе жатса, алдынан бир койчу чыгат. Ат менен. Алыстан көргөнгө кулчун ал атты көздөрү жайнап, аялы эркек төрөгөндөй сүйүнгөн эле. Жанына жакын келип атты сынаганда, кап бекер болгон экен. Кунан кезинде колун түшүрүп койгон турбайсыңарбы? Аппак таң ашырам деп аттын ашказанын бузуп коюп турсуңар. Эгер башынан билген адам бакканда, ай бул атың ченебеген, алдына ат салбаган күлүк болмок экен дегенде койчу анын барын кантип билдиңиз деп сурайт. Сиз кайсы кой семиз экенин кандай билсеңиз, аттын абалын мен ошондой билем дейт да бастырып кетет, башын жайкап өкүнгөн түр көргөзүп. Ошол чабан сыяктуу аттын абалын билбеген койчулардын же болбосо айылдарды кыдырып, айылдардан күлүк чыга тургандай ат издеп чыккан эле. Кулчун карыя үйүнөн чыккандан кийин 5 күн дегенде Атбашы районунун бир айылына барып калат. Ал айылдан эски таанышы Асанбек жолугуп калып, үйүнө ээрчитип барат. Чай үстүндө Асанбек карыя: кулчун, баягы саяпкерлигиңди улантып, ат таптап жатасыңбы?" дейт. Кулчун саяпкер колундагы кармап турган чыныдагы чайды ууртап: "Асанбек курдаш, мен ошол өнөрүмдү улайын деп, ылайыктуу ат издеп чыктым эле. Эгер көңүлүмө толгон жылкы баласы болсо, кымбатына карабай канча сураса ошончо пул берип сатып алат элем. Чынын айтсам ат таптаганды сагындым." Бул сөздү уккан карыя шашкан түрү көргөзүп: "Айылдын тиги башында кече күнү Токтор карыя 95 жашка чыгып казы болду эле. Эртең коюлат. Бүгүн малы союлмак. Балдар өз жакшы көргөн эки асый чыкма кара кашка атын соёбуз деп жатышты эле. Ал атты билгендер тандоо жетишпей жатат. Күлүктүгүндө айып жок дегенин кулагым чалды эле. Эгер союл элек болсо барып сынап көр. Сага жакса ал аттын ордуна башка мал табылып калар." Бул сөздү укканда кулчун ичип жаткан чайын токтотуп: "Асанбек, жүрү, эртерээк баралы. Жетишип каларбыз. Түндө түшүмдө аян бергендей болду эле. Ал ат көңүлүмө толсо, акчасын ак санап берет элем" деди. Сөз ушуну менен аяктап, эки карыя ордуларынан туруп, Токтор карыянын үйүн көздөй жөнөштү. Салт боюнча өлүк катасын кылышып, көз көргөзүп, үн чыгарып киришти. Ал жердегилер бир ооздон: "Киргиле, үйгө, чайга киргиле" дегенде, Асанбек карыя оозунуп: "Мал союла элекпи?" деп тигилер күтпөгөн суроону беришти. Сөөгү ээси Калмырза шашып калды. "Эмне болду анчалык? Союлуп калды. Жарым саатка кечигип калдыңар батадан" деди суроолу карап. Асанбек карыя: "Союлса деле бир карап сынап көрбөйсүңбү?" деп кулчун саяпкерди карады. Саяпкер макул дегенсип башын ийкеп мал союлуп жаткан жакты көздөй басты. Бул убакта касапчылар союлган малдын терисин сыйрып болуп, ичин жарып жаткан эле. Кулчун союлган аттын жанына келип олтура калып, башын кармалап, өкүнгөнүн жүзүнөн билгизип жер тиктеп турганда, мал союп жаткандардын бири: "Бул аттын өпкөсү алкымында тура. Эки кабыргасынын ортосунда канатка окшош бир нерсе бар экен" деп айтып калды. Мунун баарын саяпкер жылкыны алгач көргөндө эле билип, ичинен сызып келип, күлүктүн башын кармалаган эле. Ушул жерден эч үн сөз жок билди.
Күлүк аттын союлганын. Буга чейин мындай чыгаан күлүк аттын бар экенин билбеген үчүн ал турсун баягы сынап жүргөн күлүктөрү бул атка караандабаганын жерде сулап жаткан атты көрүп эле билди. Каап атаган ат. Жок дегенде бул атты тирүү кезинде көрсөм арманым жок болбойт беле. А минбесем дагы. Колума тийсе мен муну бөпөлөп багып, бүт өмүрүмдү арнабайт белем. Деп өз ою менен алек болуп жатканда Асанбек карыя жанына басып келип, эмне болду сага? Деп чыканагынан тартканда Саяпкердин көзүнөн жаш агып, кадимкидей ыйлап жаткан эле. Кулчун өйдө болуп, көзүнүн жашын жең учу менен сүртөп, балдар, билбестик да. Силер чыгаан тулпарды союп салган турбайсыңарбы? Кап. Эрте келгенимде эмне? Деп бир жакты көздөй кадамын көңүлсүз таштады. Саяпкердин бул абалы Асанбек карыя менен Калмырзанын эле эмес, ал жердеги мал союп жаткандардын көңүлүн бурду. Андан дагы чыныгы тулпарды союп салышкандарына баары өкүнүп, көңүлдөрү сынап түштү. Баарынан дагы тиги бейтаныш кишинин аттын башын кармап алып ыйлаганы көздөрүнө өң көрүнүп, баары жардап карап калышты. Бирок Саяпкердин бул жоругуна туура түшүнүштү. Көздөрү менен көрүшпөсө дагы кулактары менен угушкан, Толубай сынчынын куу башты кармап ыйлаган абалын элестетишти. Чынында эле Кулчун Саяпкердин турган турпаты кейип кебетеси, көзүнөн аккан жашы кейипкердин абалын биргизген жоругуна ал жердегилер туура сын беришип, туура түшүнүштү. Саяпкер башын жерден албай басып бара жатып, алдынан чыккан баланы сүзүп ала таштады. Кулчундун ошондогу абалын эч сүрөттөп айтууга болбойт. Качан гана Калмырза жакын келип, «Аксакал, үйгө чайга кириңиз» дегенде гана башын жерден көтөрүп, «Я» деп катуу уйкудан ойгонгон кишидей чочуп кетти да, анан макул дегенсип, кадамын тездетип, астананы аттады. Алдыга бирден чыны чай келгенде Калмырза, «Аксакал, капа болбоңуз, таанышып алалы. Мен сизди мурда кийин көрбөптүрмүн. Мындан ары тааныш болуп, саламдашып жүрөлү. Тирүүлүктө саламдан өткөн сый барбы? Менин атым Калмырза. Бул үйдүн улуу баласы болом. Буйрук экен, кече атабыздан айрылып, өлүм кадасын кылып жаттык эле», деп Калмырза өзүн үстүртөн тааныштырып өттү. Жүйөлүү сөздү уккан Кулчун аксакалы башын ийкеп, «Атаңардын арты кайрылуу болсун. Баланын милдети атанын көз өткөндөн кийин эстеп Куран окуп, айткан керез мурасын аткаруу моюндагы парзы. Менин атым эми Кулчун. Бүгүн силердин айылга келип, эски курдашым колу менен көргөзүп, Асанбекке жолугуп калдым. Анан Асанбекке эмне жумуштап жүргөнүмдү айтсам, бул жака эрişтип келди эле. Эгер ат союл элек болсо, ордуна көңүлүңө жаккан башка мал берип, чын эле күлүк ат болсо сойдурбай алып калалы деген элем. Оюм ишке ашпай калды», деп өкүнгөнүн жүзүнөн көргөздү. «Сиз ат таптайсызбы?» деп Калмырза берилүү менен суроо берди да, кызыгуусу арта Саяпкерге көзүн кадады. Калмырзанын суроосуна Асанбек карыя жооп берди. «Ооба, бул киши Саяпкер. Атасынан калган өнөрдү улантып ат таптайт. Силердин кашка атты күлүк таптоо жетишпей атат дегенин кулагым чалган. Анан курдашым 6-7 жылдан бери ат таптабай, ат таптаганды сагындым деп көңүлүнө жаккан ат издеп чыгыптыр атайын. Анан мен айткан элем, силердин атыңарды көрүп көр деп. Ат жөнүндө уккан досум алдыдагы чайды түгөтө ичпей, жүрү союп сала элегенде баралы деп шаштырып жөнөдү. Кемпирим да таң калып калды. Жаңы эле самоорун кайнатып келген. Бир чыны чайды толук ичпей бул жакка келгенибиздин себеби ошо». Калмырза эми Кулчун карыяны кызыга карап, «Сиз жөн адам эмес турбайсызбы анда? Кап эртерээк жолукканыңызда эмне? Ордуна башка мал деле бар болчу. Атам бул атты абдан жакшы көрчү. Ары бери жакка чыкканда кашка атты токугула деп, кашка атты көп мүнчү. Өзү дагы айтып калчу, илгеркидей Саяпкер жок, ушул кашка атты сынатат элем деп. Биз жакшы көргөн атын соёл деп ойлободукпу? Балдарым, мен ушул жашка келгенче канча атты сынап, канча ат таптадым. Бирок силердин кара кашкадай атты көргөн эмесмин. Мен бекер эле мурдагы аттарды күлүк деп айтып жүрүптүрмүн. Алар күлүк болсо, силердин ат дулдул, чыныгы тулпар экенине көзүм жетти. Көзүмдөн жаш чыгып кеткенинин себеби да ошо. Эгерде бул ат тирүү колума тийсе, бул дүйнөдө армансыз өтпөйт белем. Канча сурасаңар да сатып алат элем. Күзүндө Казакстандын Жамбыл облусунда чоң той болот. Ошого чапмакмын. Бул атка таптоонун да кереги жок болчу. Жөн эле 2 жолу жакшы таңашырып койсом, ошол эле жетиштүү болмок.
Булаттын дүбүртүн укканда эле мактаган күлүктөр жол бошотуп, жол берип артында калмак. Мен баарын көрүп билип туруп, кантип ыйлабайм. Ыйлай турган жөнүм бар бекен дегенде Калмырза өкүнгөн түр көргөзүп, "Кап, эртерээк жолукканыңызда эмне? Атам бекер айтпаган экен. Кашка атты көп кыйнабагыла, бейжай мине бербегиле. Бул ат жөн ат эмес" деп, кашка атка өзү көз салып, сылап сыйпап, жанынан чыкчу эмес. Качан көрсөм эле короодо кашка аттын алдын тазалап, жал куйругун тарап жанында жүрчү. Көрсө сезген турбайбы? Кашка аттын чыныгы тулпар экенин. Атам жакшы көрчү эле деп мен өзүм болбой сойдуруп салбадымбы? Атам бир жолу кашка ат жөнүндө мындай бир окуяны айтып берди эле. Анда кашка ат бышты чыкма кези болчу. Атам ошондо түшкү тамакка баарыбыз чогуу олтурганда айтып берген. Баарыбыз көңүл коюп укканбыз. Атам сакалын оң колу менен улам-улам сылап, ар бир сөздү бизге түшүнүктүү болсун үчүн берилүү менен сөздү куюлуштуруп, дааналап айтты. Кыскасы ошол жылы кара ат бышты чыкма кунандан жаңы өтүп калган кези болчу. Жаз мезгили. Май айынын орто чени болсо керек эле. Атам жаз чыкканга чейин кашка атты минип, көк жарылганда агытып, жылкыларга кошуп жиберчү. Бир күнү атам жылкыларды көрүп келем деп, тоор атты минип тоого кеткен. Эртең менен атты эрте бастыргангабы чоң шашке деле келип калды. Ошондо үйүргө жал куйругу төгүлгөн чабдар айгырды салган элек. Ал эми кара кашка атты кунантайларга кошкон болчубуз. Чабдар айгыр кыйын айгыр эле. Бир дагы кулунду карышкыр калтырчу эмес. Атам айтып келди. Бул кара кашка ат тулпар деп ойлоп калдым. Мен барганда жылкылар ири суунун суусунда сууга түшүп жатыптыр. Үйүрдү чабдар аттан кара кашка бышты тартып алыптыр. Жылкылар сууга түшкөндө кара кашка ат суу ичкенден кийин башка аттар күтүп туруп суу ичишти. Мен бала кезимде уктум эле. Тулпар суу ичмейин, башка аттар андан озунуп суу ичпейт деп. Чын эле бул кара кашка ат тулпарбы деп ойлоп келгенимдин жөнү ошо. Мен сынамакка жылкыларды үркүтсөм, алдыда кара кашка ат чуркап жөнөдү. Алдына бир да ат чыккан жок. "Балдарым" деп бизге карап, "Силер дагы байкагылачы, кандай дагы өзгөчөлүктөрү бар экенин." Мен жылкыларды бир топко карап турдум. Башка аттар оттоп жатканда, кара кашка ат оттобой эки жакты карап турду. Аргымактын жакшысы азыраак оттоп көп жуушайт, азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп көп тыңшайт деп бекер айтылган эмес. Кашка аттагы 4 бутун жазып коюп көпкө жатты. Мен сынамакка кашка атты оттосун деп тургузсам, туруп барып эки жакты карап кайра жатып алды. Бер жакты карап турсам, кашка ат башка жылкылардан өзгөчө көзгө сүйкүмдүү көрүнүп турду. Мен эч ак эле келмекмин. Кашка аттын жанынан кетким келбей карап тура бердим. Бир сыры бар бул аттын. Күзүндө колго алып өзүм багам. Илгеркидей саяпкер жок. Болсо бир сынатып көрүш керек эле. Колдо бар алтындын баркын билбей жатабыз деп сөзүн аяктаган. Анан бир жума өтпөй өзүм барып көрүп келдим жылкыны. Атам айткандай кара кашка ат жылкылардан бөлүнүп өзүнчө турган экен. Менин көзүмө дагы башкача көрүнүп кетти. Кулчун саяпкер сөздү бөлүп, "Анан ошол кашка аттан тукум калдыбы?" "Ооба, ошол жылы чабдар айгырдын үйүрүн тартып алып, бээлерди өзү көздөгөн. Кийинки жылы бээлер бүт тууду, кысыр калганы болбогон. Ак боз бээнин кулуну башка кулундардан өзгөчөлөнүп турчу. Желенин башында байланып турганда бир абышка келип, тиги сары кулунду мага бергиле, эмки жылы ордуна бир жылкы берем деген. Бирок кийинки жылы келген жок ал киши." "Анан эмне кылдың ал сары кулунду?" "Сары кулун кунан кезинде ак суратка айланды. Аны эч ким кунан деп ойлочу эмес. Биз кунан деп айтсак элдер ишенбей коюшкан. Койгулачы муну бар бир асый же эки асый деп. Анан ал кунанга көз тийдиби же оорудубу, 2 күн сулап жатып эле өлүп калды. Бир абышка коңшу айылдан бул атыңарды элге көргөзбөй баккыла, өзгөчө белгилери бар экен деген. Биз эртең менен турсак эч ак өлүп калып туратыбыз. Анан атам сойдурбай эле жерге көмдүрүп салган." "Башка кулун калдыбы анан?" деп кулчун саяпкер куштарлана сурады. "Башка кулундар деле бар, бирок көзгө көрүнүктүүсү жок эсе. Биз 2 эле жыл айгыр салдык. Былтырдагы ак боз бээ кара кашка аттын өзүндөй кара кашка кулун тууган. Азыр ал Бел кара суу деген жерде алыс." "Анын өзгөчө белгилери барбы?" "Ага көп деле көңүл бурган жокпуз, билбейм." "Анда атаңдын 3 күндүгүн өткөрүп барып келбейлиби?" "Жакса сенин эмгегиңди короол калтырбайм." Калмырза макул деп убадасын берди. Бир сааттай сүйлөшүп олтуруп үйдөн чыкканда, кулчун саяпкер көңүлү жайлана түштү. Үмүт пайда болду. Себеби кашка аттын тукумун көрөм. Жакса тай кезинен таптасам, анда ал күлүк чыгат деп. Сыртка чыгышканда Калмырза, Аксакал,
Егер шашпасаңыз кеп салып бербейсіз бе? Таптаған аттарыңыз жөнүндө бүгүн бул жакта эле болуңуз, деди. Кайда бармак эле чоочун элде деп. Кулчун саяпкер Калмырзанын сөзүнөн чыга албай, мейли, кеп салса кеп салып берейин. Сөздү уккан жерге айт, сууну сиңген жерге куй деген кеп бар эмеспи? Аны сыңарындай сен дагы куймак улак окшойсуң, сөз баккан. Деп кулчун саяпкер бала кезинде болгон окуяны айтмакка атайын бактын көлөкөсүнө коюлган олтургучка олтуруп, узун сабак сөзгө кирди. Бир жылдары жаш кезимде бир тайды таптадым, деп сөз баштады. 1955-жылдар болса керек. Анда жаш элем. Атам тирүү кези. Колхоздун жылкыларынын арасынан бир жылкыга көзүм түштү. Атам айтып, ал кулунду күзүндө бир кунанга айырбаштап алдым. Атама көргөзсөм, атама да жакты окшойт. Алсаң ал деп уруксат берди. Мен ал кулунду кыштата өзүм багып, жазында тоого кетирдим, жылкыларга кошуп. Күзүндө октябрь айында колго кармап багып, таптап баштадым. 7 ноябрь майрамында ат жабыш болот деп угуп, атам дагы мага өз кеңешин айтып турду. Кыязы мен таптаган тай атамдын да купулуна толсо керек. Ошентип биз күткөн 7 ноябрдагы келип жетти. Майрамдык шаан шөкөт башталды. Биринчи эреңиш болду, анан балбан күрөш, анан кыз куумай болду. Андан кийин тай чабыш, ат чабыш болмой болду. Атам менин тайымды тай чабышка кошпой, кунан чабышка кош деди. Атамдын сөзүнөн чыга алган жокмун. Ошентип сарала тайымды кунан чабышка коштум. Атамдын сөзүнөн чыгыш кайда? Ал киши эмне десе аткаруу парз эмеспи? Аралык 12 чакырым эле, Марага чейин. 40тан ашык кунан чабылды. Эми ал жердеги элдин көбүн айтпайын. 3 колхоздун эли чогулган. Кошналарым, туугандарым мени жаман көрүштү. Алдагы тайыңды кантип кунандарга кошуп жатасың, жиниги өлөт, тайларга эле кошуп жапсаң болмок деп. Нааразы сөздөрүн айтпай коюшкан жок. Мен эч үн чыгарбай эле сарала тайыма өзүм минбей, кошунанын ат катын 9 жашар баласы бар эле. Ошол баланы мингиздим. Өзүм минсем оордук кылып койчудаймын. Анан ал балага болгонун болгондой түшүндүрүп айтып, качан тең жолду басып өткөндө гана ооздукту кое бер дедим. Ал жердеги аттарын күлүккө кошуп жаткан ар бир киши ат чапканы жаткан балага өздөрүнчө эле бирдемелерди айтып жатышты. Бир убакта атам жаныма басып келип, "Эмне өзүң чаппайсыңбы?" деп сурады. Мен сарала тайга жүк болуп калам го, жеңилирээк бул эсенбек эле чапсын дедим. Атам кабагын бүркөп, "Сен бул баладан ашып кетсе 10 килограмм эле салмактуусуң, өзүң эле чап" деди. Мага атамдын сөзүнөн чыгыш кайда? Макул деп эле сарала тайга өзүм миндим. Бир жагынан жакшы болду. Себеби сарала тайдын чуркап бараткандагы абалын кандай жерден жайлатып, кандай жерден ооздукту кое беришти, кандай жерден камчы салышты, кандай жерден теминишти жакшы билчүмүн. Бирок менин көкүрөгүмдө өйгөн эле алыс жолдо жүк болуп калбасам экен деп сары тайды аяйм. Бир жагынан атамдын айткан сөзү демиме дем берди. Ошентип ат айдоо башталып, мен сарала тайымды минип элдин артынан жөнөдүм. 12 чакырым жерди биз бат эле басып өттүк. Барганда аттардын белин бошотуп, бир тике салдыргандан кийин аттарды кое берди. Чаң асманга сапырылып, жол көрүнбөй эле калды. 5 чакырымдай жүргөндөн кийин эрдин кашына оролгон тизгинден бир оромун кое бердим. Жолдун теңинен өткөндө дагы бир оромун кое бердим. Марага 4 чакырымдай калганда алдыда 15 ат бараткан. Эмне болсоң ошо бол деп тизгинди эрдин кашынан бошотуп, сарала тайдын оозун кое бердим. Мына ошондо мен билдим сарала тайдын күлүк экенин. Баягы алдыда бараткан 15 атты улам бирин артка калтырып баратты. Алдыда 3 ат калды аша элек. Элдер көрүнүп калды. Мен ошондо сарала тайга камчы салдым. Камчы салганда көрүп ал. Көрсө камчыдагы атка демөр береби, баягыдан катуу чуркап, эми кызыбадыбы. Жүгүргөнү шайдот. Дагы 2 атты басып өтүп, эми бир эле карагер кунанды ашсам, Марага биринчи бармакмын. Ошондо сарала тайга уда камчы салып теминип алдым. Карагер кунанга куйрук улаш жете бардым. Марага дагы 1 чакырымдай калды. Элдердин кыйкырган үндөрү даана угула баштады. Мен ошондо сарала тайдын жалына өбөктөй калып, чурка жаныбар, намысымды ал деп шыбырап,
Дагы уда камчы салдым. Тиги карагер кунандын шайып, денеси бүткөл шал тердеп кеткен экен. Сарылатай жаңыдан тердей баштаптыр. Ошондо менде чоң үмүт пайда болду да, өзүмчө кыйкырып, атамдын атын айтып, кантип ураан чакырып жибергенимди билбей калдым. Карагер кунанды дагы басып өтүп алдыга чыктым. Марага 200 метрдей калды. 200 метр эмне жакын эле аралыкта. Аңгыча эле элдин арасынан атамды биринчи көрдүм да өзүмчө эрдемсип кеттим. Марага жетип, элдин алдынан атамдын ысмын айтып, ураан чакырып өтүп баратып, артымды карасам, 50 метрдей артымда карагер кунан келе жатыптыр. Мен марадан өтүп эле ооздукту тарттым. Саралатай токтобой бир топ жерге чейин ала качып барып анан токтоду. Анан акырын бастырып, эл турган жерге келсем, атам Аксар башыл деп айтып, Саралатайды кучактап бир топко турду. Мени Саралатайдан чүрбөй эле туугандарым, тең туштарым көтөрүп кетишти. Ошентип баш байгени алдым. Баягы тайды кунанга эмес, тайларга эле кошуп чаппайсың деп айткандардын оозу жап эле болду. Ошондо райондун акими өзү баш байгени тапшырды. Райком өзү байгени тапшырып, атама рахмат айтты да анан: Райымбек aba, сиздин тайыңыз тайлар менен чабышка түшкөндө бир да тайды караандатмак эмес экен. Дагы жакшы, 1 жашка жогору кунандар менен чабышка түшкөнү, деп сөз менен чымчып өттү. Илгертен күлүк ат менен сулуу кыз, колунан келип турган байманап, же болбосо эл башчысынын көзү көрдү, күчкө салып болсо да алып алчу эмес беле. Тиги райкомдун дагы ою бузук экенин кайдан билип коюп турбуз. Той тарагандан кийин бир жума өтпөй айылдын башкармасы баш болуп келип, Сарытайды алып кетишти. Ордуна 2 чоң туубай калган бээ берип. Ошондо менин көзүмдөн жашакканын өзүм дагы билбейм. Сарытайдын мойнунан кучактап алып бербейм деп бир топко моюн берген жокмун. Атамды карасам көзүнө жаш келип, ичинен сызып турган экен. Сарытай дагы бизден кетип жатканын сезип, кишенелеп жиберди. Биз ал жерден башкарманы күнөөлөгөн жокпуз. Анда эмне күнөө? Тиги райкомдун айтканын аткарып атат да. Эгер башкарма бизди аяп, Сарытайды алып барып бербегенде, нан таап жеп жаткан ишинен кол жуумак. Бизге келип ачык эле айтты. Ары кетип, бери кетип, акыры атам макулдугун берди. Сарытайды машинага жүктүп атканда анын ат чабышта кандай жүгүргөнү, аяк кериши, улам бир кунанды ашып бараткандыгы, арыктан секиргени, эң алдыда бараткан карагер кунанды ашып, аны артка таштап, марага келгенде ооз бербей, мени бир топ жерге чейин ала качып барып, анан токтогону бүт көз алдыма кино тасмадай тартылып турду. Ошондо мен катуу ыйлап, ичим аябай ачышкан эле. Кийин бир топко чейин Сарытайды унута албай жүрдүм. Бир күнү атам менин абалымды түшүндүбү, көк быштыны минип жолго чыгарда, балам сага башка тай болобу, кунан болобу, издеп тапсам, пулу канча болсо дагы сатып бербесем болбой калды деп жөнөп кетти. Атам кеткенден кийин мен үмүт менен атамды күтүп жүрдүм. Атам бир ай дегенде бир жерде кунан жетелеп келди. Мен кайдан билейин андай жылкынын жайын. Атам келгенде менин сүйүнгөнүмдү айтпа. Бир орунга тура албайм десең, улам жерде кунандын ары жагына бир чыгам, бери жагына бир чыгам. Оюмда атама жаккандан кийин күлүк деп ойлодум да. Көрсө ал кунан анча деле күлүк эмес экен. Куру кол үйгө барбайын деп эле жолдон сатып алыптыр. Атамдын купулуна толбосо да айылда бул кунанды аша турган ат жок деген ойду алыптыр. Кийинки жылы күзүндө ат чабышка бир ай эрте жерде кунанды таптай баштадым. Атам ат чабышка 10 күн калганда мага кеңешин берип, аны муну айтып, ат таптаганга үйрөтүп, жерде кунанды чогуу таптай баштадык. Ошондо гана атам мага айтып берди жерде кунандын жайын. Бул жерде кунан баягы Сарытайдай күлүк эмес. Ал Сарытайдын кабыргасында канаты бар эле. Эми ал тайды бузуп албай жакшы таптаса экен, ким таптаса дагы деп кейип сүйлөдү. Мен ошол атамдын айткан сөзүн эстеп, жанагы силер союп салган аттын кабыргасындагы канатын көрүп, Сарытайды эстеп кеттим. Атам айткан, Сарытай убагында чыныгы тулпар болот деп. Мындай ат чанда гана туулат. Кээ бири союп салышат, билбестик кылып деп айткан эле. Атам айткандай, силер дагы билбестик кылыптырсыңар. Калмырза сөзгө дилгирлигин билгизип, анан жерде кунанды ат чабышка салдыңарбы? Ооба.
Анын дагы тарыхы бир чоң сабак кеп. Мен бир ай таптаган эмгегим жөн эле убарачылык болуптур. Атам 10 күнгө жетпеген убакта жерде кунанды табына келтирди. Жерде кунан алжылы бышты чыкма болгон. Жөн эле ордунан атырлат десең. Илгери калгул даанышман мындай деп айтыптыр. Мингенин темир ат болор, кийгенин көрпө тон болор деп. Анын сыңары азыр атка көп көңүл бурулбай, машина минип калбадыкпы? Азыркы темир аттардын саяпкери моторист деп коебузго. Жакшы моторист машинанын үнүн угуп эле, мотордун тартышын, абалын билип коет эмеспи? Жакшы саяпкер дагы атты карап туруп эле, анын кемчилигин билип коет. Бүрсү күнү ат жабылат деген күнү атам: "Балам, жерде бышты табына келди. Буюрса байгени алат. Айылдагы чабыла турган аттардын баарын байкап көрдүм" деп менин көңүлүмдү көтөрүп койду. Мен атамдан мындай сөз уккандан кийин бир орунга тура албай, эртерээк эле убакыттын өтүшүн тилеп, ал чабылчу күндү чыдамсыздык менен күтүп аттым. Атамдын айткан сөздөрү мага дем берип, өзүмдү коерго жер таппай, короого улам жерде быштынын жанына барып, ары бери жагына чыгып, кызыгып карап, баягыдай алдыга чыгып келатканын элестетип коям. Андайда кычап, убакытта өтпөй калат эмеспи? Оюмдун баарын эле жерде бышты элип алды. Уктасам да түшүндө чаап бараткан болом. Кыскасы, жерде быштынын жанынан чыкпай эле короодо эле жүрүп калдым. Ошентип эртең ат чабыш болот деген күнү кечинде атам мага жерде быштыны токуп берип, көп тердетпе, атты кыйнабай жүрүшү менен терең коого чейин барып кайра кел, анан аппак таң ашырып коебуз деди. Мен жерде быштыны минип таттуу кыялга батып, аттын жүрүшү менен терең коону көздөй жөнөдүм. Атым жөн эле өзүн жеңил сезип, бут шилтөөсү шайдоот, анын үстүндө мен өзүнчө кыңкылдап коюп бараттым. Учу кыйры жок ойлорум менен алек болуп, терең коого жетип, жерде быштынын омуроосун кармасам, тердемек түгүл сууланбаптыр. Кайра келе жатканда атама берген убадамдан тайып, жерде быштынын оозун кое бердим. Жөн эле көзүң ачылат чиркин. Жерде бышты алып учуп баратты. Гүлүктүн гүлүгүн чуркашынан эле билип калдым. Тең жолго жеткенде ооздукту тартып, аттын жүрүшү менен үйгө келдим. Келсем атам мени карап туруп: "Эмне, атты чаптыңбы?" деп билип койбодубу? Көрсө атам менин атты чапканымды убакыт менен билип коюптур. Терең коого аттын жүрүшү менен 1 саат 15 минутта барып келмек экенмин. А мен болсо 1 саатка жетпей эле келип калыптырмын. Бир жакшы жери ат тердибептир. Атам жерде быштыны короого жетелеп кирип, ээр токумун алып, тердиктин үстүнөн бас майылды тартып, асабайлап койду. Мына менин ошондогу абалымды айтпа. Түндүн бир окумуна чейин уктай албай жаттым. Көрсө ошондо бала эле бойдон экенмин. Азыр ойлосом. Бирок атамдан көп нерсени үйрөнүп алганга үлгүрдүм. Түн ортосу болгондо кантип уктап кеткенимди билбейм. Эртең менен атам ойготкондо саат 8 болуп калыптыр. Мен төшөктөн ыргып туруп эле короого бардым. Атты караганы. Атам эчак эле атты отко коюп коюптур. Апам эшикке чыгып: "Эй балам, эртерээк чайыңды ичип алып, тегерменге барып ун тартып келчи" деди. Мен башымды ийкеп, чала була бетимди жууп, чай ичпей эле тегерменге жөнөдүм, кол арабаны сүйрөп. Оюмда эртерээк унду алып келип берип коюп, атты минип ат жабышка барыш керек деген ойдо. Шашып тегерменден келип, бир чыны айран ичип, нандан бурдап жеп, атам айткан кийимдеримди кийип, даяр болуп туруп калдым атамды күтүп. Атам менин жоругума кыт-кыт күлүп, атка мингизип: "Баары сен бара бер, мен ананыраак барам" деди. Ошентип ат жабыш боло турган жерге келсем, элдер чогулуп калыптыр. Парторг, фермалар балбан күрөш уюштуруп, ортого акча коюп, элди алаксытып турушту. Башкарма райкомдор келгенге чейин. Убакыт келип, саат 11-де айдоо башталды. Ат жабышка 72 ат түштү. Жылдагыдан аз экен чабылуучу ат. Райком өзү сөз сүйлөп, байгелерди айтып, 25 чакырым аралыкка аттардын чабыларын айтты. Элдин көптүгүн айтпа, тим эле толтура. Келин кыздар өздөрүнчө кызыл-тазыл кийинип алып жүрүшөт. Бери жакта казандар асылып, түтүн чыгып, ар кайсы жерден тойдун шааниси болуп, бери жакта машинанын бортунда артисттер ырдап,
Айдеги койчу, өзүнчө эле салтанат. Биз жөнөгөнү жатканда атам жаныма келип, ай балам, тең жолго чейин аттын ооздугун бошотпо. Тең жолдон өткөндөн кийин гана ыңгайына карап тизгинди бошот. Тиги торгашка атты башка көрбөптүрмүн. Табында экен. Сен анын артынан түшпөй чап. Эгерде ал тең жолду басып өткөндө тердесе, анда сен чыктың. Анын жүгүргөндөгү абалын байка. Жүгүргөнү шайдоот болсо анда ага теңелемдеп атты кыйнава. Ал ат сөөгү каткан мал экен. Сеники жакшы бышты чыкма. Аттың, ал атты мурда бир көрсөм жакшы болмок эле, мейлеми, өзүңө сак бол, деп мени узатты. Мен жолдо ката тиги кашка атты карап өзүмчө сынап бардым. Чынында эле билген адамга кайсы ат чыгат, кайсы ат чыкпасы билинип калат экен. Атам айткандан кийин менин дагы көзүм тиги торгашка атка түшүп калды. Башка аттарга салыштырмалуу айырмаланып, кандайдыр бир күч, кандайдыр бир сезим ал аттын алдыга чыгышына белги бергендей болуп жатты. Ошентип ал атка кызыгып атып, ат чабуулчу чекке кандайча жеткенимди билбей калыптырмын. Чекке келгенде адатыбызча аттардын белин бошотуп, бир аз эс алып, ар ким өздөрүнүн аттарынын ар жак бер жагынан карап атышты. Мен да жерде быштымдын эрин алып, кайра токуп, жал куйругун сылап, өзүнчө эл сыяктуу кам көрүп аттым. Бир убакытта даярдангыла деп белги бергенде, мен атам айткан кеп боюнча аттардын чет жагынан орун алып, катарга турдум. Аңгыча эле команда боло электе эле ат чабылып жөнөдү. Тартип бузулуп, чаң асманга сапырылып эле калды. Чабал өрдөк мурда учат деген кеп бар эмеспи? Анын сыңарындай баягы алдыга кеткен аттар 5 чакырым жолду басканда эле иргелеп, мен атамдын айтуусу боюнча эрдин кашынан тизгинди кое бербей келе жаттым. Өз оюм менен алек боло. Бирок көзүм тиги алдыдагы аттарда болду. Бирок жерде атымдын жүгүргөнү шайдоот, арышты кенен алып, улам бир атты артка калтырып келе жатты. Мен атам айткан торгашка аттан көзүмдү албай, улам ал аттын жүгүргөнүнө көңүлүмдү коюп, суктана карап келе бердим. Тең жолго жакындап калганда катар жүгүрүп келе жаткан аттардын арасы улам суюлуп, чабалыраактары жол бошотуп берип, артта калып атты. Атаганат. Ошондо торгашка атты чапкан бала чабалдык кылды. Себеби атка камчы салбаш керек эле. Карасам эрдин кашынан эчак тизгинди бошотуп, аттын оозун кое берип, ал аз келгенсип теминеп, камчы үстүнө камчы салып, алдыга озуп баратыптыр. Ошондо эле баш байгени мен аларымды сездим. Жарым жолдон өткөндө баягы мен суктанып карап бараткан торгашка ат башка аттардан тай чабым алдыда баратыптыр. Мен эрдин кашындагы оролгон тизгинди эки орамын кое бердим. Жерде бышты өзүн жеңил сезип тизгинди бүт кое бер дегенсип, баштагыдан жүрмүн ылдамдатты. Мен эч шашылбай акырындап тизгинди бошотуп жүрүп олтурдум. Марага 10 чакырымдай калганда эрдин кашынан тизгинди бошотуп, колум менен тизгинди акырын тартып бараттым. Чиркен, ошондогу менин абалымды сүрөттөп болбойт го. Мактанчаак жаным улам бир атты ашкан сайын көкүрөктү керип, калып калган аттардын чабандестерин алың ушул беле дегенсип сынтага карап бара жаттым. Жерде быштым жөн эле сызып баратты. Мен али камчы сала электе эле. Алды жакты карап болбойт. Ушунчалык ылдамдыкта баратып, алдыны карасаң, көзүңдөн жаш ыргыйт десең. Анан дагы алдыга бараткан аттардын чаңы алды жакты караганга тоскоол кылып, мүмкүнчүлүк бербей атты. Бир убакта теминип туруп, атыма камчы салдым. Мына ошондо көрүп ал. Жерде быштымдын жүгүргөнүн. Тим эле көзүң ачылат. Менин эле камчы салышымды күтүп тургансып, жерде бышты жөн эле учуп бараткандай сезилди. Мерседес менен Жигулин озгонсуп, алдыдагы барган аттарга чаңымды калтырып бара жаттым. Бир убакта баягы өзүм суктанып карап аткан торгашка атка куйругулаш жете бардым. Карасам ал аттын шайы болуп калыптыр. Атта күнөө жок. Чапкан баладан кетип калганын дароо эле билдим. Аттын күчүн сактабай эптеп алдыга чыксам болду деген ойдо бараткан баланын оюн аттын жүгүрүшү эле далилдеп турду. Марага 4 чакырымдай калганда мен торгашка атка теңеле түштүм. Ошондо эле аттын көкүрөгүн карадым. Торгашка аттын көкүрөгү тердемек турсун, тери тамчылап аптыр. Алдыда 2 аттан башка ат жок.
тору кашка ат менен жерде быштым биринчиликти талашып, арыштарын кенен таштап баратышты. Алдыны карасам, элдердин караны көрүнүп калган экен. Ошондо мен жерде быштыма үстү кобосток камчуруп, теминип алдым. Сөздүн ушул жерине келгенде Кулчун саяпкер кыдыркей тизилип сөз тыңшап турган элдерди бир сыйра көз менен кыдырата карап алды да, жөтөлөп, үнүн жасап алып баштагыдан дагы уккулуктуу кылып, көркөмдөп сүйлөп, сөзүн улады. Анан баягы тең тайраша чуркап келаткан тору кашкаат куйругулаш артта калды. Мен ошондо өзүмдү кандай бактылуу сездим. Ага сөз жетпейт. Алдыны карасам, Марага 1 чакырымдай эле жер калыптыр. Ошондо атамдын атын айтпай, урууздун атын айтып, уран чакырып, камчы үстүнө камчы салып, кыйкырып келе жаттым. Өзүм дагы байкабаптырмын. Тизгинди колум менен тартып алганымды. Жанымда коштоочу пайда болуп, тизгинди кое бер дегенде гана тизгинди кое бердим да, коштоочуну карадым. Анын үнүнөн эле таякем экенин тааныдым. Тизгинди кое бергенде баягы куйругулаш келе жаткан тору кашка такыр эле артта калды. Марага жетип артты карасам, 30 метрдей артта тору кашка ат келатыптыр. Марадан бир топ өтүп барып кайрылып келсем, атам жайдары жүзү менен мени карап турган экен. Ызычууну айтпа. Кыйкырык, сүрөн, биздин туугандар, айылдаштар мени аттын үстүнөн таптак көтөрүп келишти. 2 жаш бала жерде уштыны жетелеп ар жака кетти. Кыйкырык, сүрөн, ызычуу бир топто барып басылганда гана баягы райком сөз сүйлөп, баш байгени атама тапшырды. Жерде быштыга килем жапты, менин башыма калпак кийгизди. Бер жакта турган чокшо сакал абышка кызыга баш байгеге эмне берди деп сураганда, ал жердегилер дагы кызыга туура суроо берилди дегенсеп, суроолуу Кулчун саяпкерди карашты. Кулчун саяпкер адатынча үнүн жасап алып, анда кайдан илгеркидей 9 мал берген, акчалай сыйлык берип, атка килем жапкан эле канча сыйлык эле. Бирок бир топ чоң акча бергендей болду. Эсимде жок канча бергени. Мени анда байге кызыктырган эмес. Атымдын алдыга чыгып келиши эле кызыктырган. Анда менин бала кезимде. Кечинде бүт айыл чогулуп үйгө келишти. Өзүнчө эле той бергендей болдук. Сөздү Калмырза бузуп, анан тиги райкомдагы жерде быштыңарды алдырып кеткен жокпу? Тайыңарды тартып алгандай болуп. Жок, уялды окшойт. Бирок жерде быштымдын өлүп калганы жаман болбодубу? Калмырза кызыга, эмне болуп? Инем, анын тарыхтагы бир чоң сабак окуя. Аны айтсам узун сабак кеп, тажап кетпейсиңерби? Андан көрө ишиңерди кылсаңарчы. Сөз угам деп ишиңер жасалбай калса, мен күнөөлүү болуп калам го. Калмырза көздөрүн ирме-ирмеп алып, сөз укканга куштарлыгын билдирип, "Жок аксакал, сөздү уккан жерге айт, сууну сиңген жерге куй" деген сөз бар эмеспи? Айткандай биз сиздин айткан ар бир сөзүңүздү текке кетирбей угуп атабыз. Аны коюп үйгө кирип чай ичип алсак кандай болот? Өзүңүз алыстан келсеңиз, анан сизди сыртка тургузуп койгонубуз оң болбойт го. Сөзгө чокшо сакал абышка аралашты. Калмырза, мунуң жөн кеп болду. Чайга киргиз. Сөздү анан деле угабыз. Алыстан келген мейманды конокко адасы кылганың туура. Кулчун саяпкер, жок. Үйдөн жаңы эле чыкпадык чай ичип, кайра эле үйгө кире бергенибиз болбойт го. Эгер силер сөзгө көнсөңөр, анан кечке жуук бир басып келип, ошондо айтып берейин. Жерде быштынын эмне болуп өлүп калганын. Азыр силер өз ишиңерди кылгыла. Аңгыча өкүрүк чыгып калды. Ата келеген. Бер жактан бирөө алыстан киши келди деп күйпөлөктөп жиберди. Айткандай эле абышканын шаардагы чоң кызматта иштеген баласы келген эле, үй бүлөсү менен. Калмырза чуркап барып, боз үйдүн бооруна тартылган килемди карап, индилери менен кошулуп өкүрүп калды. Ошол убакта Кулчун саяпкер курдашы Асанбекке кайрылып, "Асанбек чүрү, биз кете береличи. Өзүмдү ыңгайсыз сезип атам, чоочун элди. Андан көрө үйгө барып, биртике чырметип албасам, көзүм жабышып, уйкум келип атат. Бир топ күндөн бери ат үстүнө жүрүп катуу чарчадым" деп үңүлө калды. Асанбек курдашы Кулчун саяпкердин көздөрүнөн эле анын чарчаганын билип, "Мейли, жүрү анда үйгө баралы" деп алдыга басканда, Калмырза жакын басып келип, "Аксакал, үйгө киргиле. Бир чырдан чай ичип чыккылачы жок" дегенде. Асанбек аба, эмне кеткен жатасыңарбы?" "Ооба, тиги Кулчун курдашым чарчаптыр. Бир аз эс алып келсемби дегеннен эле" деп сөзүнүн аягына чыкпай, Кулчун саяпкерди карады.
Кулчун саяпкер башын ийкегилеп, Калмырза, чынын айтсам катуу чарчадым. Кечкеге келем деп эдим бе. Бир аз эс алып алайынчы. Үйгө кирип чыгыңыздар. Анан барып эс алып келесиз. Шаардан иним келиптир. Чогуу чайга кирип чыккыла, деп болбой койду. Үйгө кирип бир чыныдан чай алдыга келгенде сакалы суюк, чапчак, башында калдайган карагүл козунун терисинен тигилген тебетеи бар, бою узун, арыкчырай келген 70тен жаш өткөн Калыбек абышка Кулчун саяпкерге карап, Кулчун, жанагы сөзүңдүн аягына качан чыгасың? Чет элдин сериалындай кызыктуу жерине келгенде айтпай, сөзүңдү токтотуп койгонуң туура эмес го. Бул айтылган сөзгө дасторкондо кыдыракей олтурган элдер да каткырып күлүп калышты. Төрдө олтурган акбар карыя кеп карлашты. Ошону айтсаң, сериал деген бир балекет чыкты. Анын кызыктуу жерине келтирип бүтүрүп коет. Анан эмне экен деп ойлоп, эртеси күнү кинолор убакыт теңсейсиң. Мен жанагы Мария деген чет элдин киносуна кызыгып алып, кинолор убакытты күтүп калчумун. Кемпирим дагы андагы артисттердин аттарын кыргызча которуп алганын антесиң. Викторду Бектур деп атап коюптур. Дагы жакшы аттарды таап алган. Анысы кандай? Кулчун, сен дагы жерде быштынын эмне болуп өлгөнүн айтпай кетсең болбойт го. Бизди кызыктырып салдың. Сөз эмне жөнүндө болуп жатканын баамдаган Калмырзанын иниси Бекмырза, эмне сиз ат аттайсызбы? Деп сурап калды. Бул берилген суроого Кулчун саяпкер жооп бербей эле бери жактан Калыбек карыя жооп берди. Бекмырза, бул төгүн киши эмескен көрсө, атаң жакшы көргөн кара кашка атты сойгон элек. Карашына. Биз анын чыныгы тулпар экенин кайдан билип коюптурбуз. Кулчун келип эле кара кашка атты көрүп ыйлап жибербедиби? Башында эч баамдабаптырбыз. Көрсө Кулчун көрүп эле билген тура. Илгери Толубай сынчы жөнүндө укканың бардыр. Ошол Толубай сынчы аттын куу башын кармап алып ыйласа, Кулчун сойлуп аткан кара кашка аттын башын кармап алып ыйлабадыбы? Бери кем дүйнө дегендей, бир аз убакыт эрте келгенде эмне? Баары башкача болбойт беле. Союлган кара кашка аттын кабыргасында канаты бар экен көрсө. Бекмырза таң калганын жашыра албай, чын элеби? Атамбай куш билген турбайбы анда? Кара кашка аттын күлүк экенин. Илгеркиде саяпкер жок деп айтканын кулагым чалды эле. Кап, эртерээк келсеңиз болмок экен. Кулчун саяпкер өкүнгөнүн жашыра албай, кайдан билип коюптурмун? Билсем талап түстү кыдырбай эле түз келбейт белем бул жака. Жолго чыкканыма канча күн болду күлүк ат издеп. Эгер бул жерде күлүк ат бар экенин билсем, анда убары болбойт элем да. Калыбек аксакал сакалын сылап, каракүл дебетейинин колуна алып, Кулчун саяпкердин сөзүнүн аягына чыгарбай, уруң ким? Деп сурады. Кулчун саяпкер сөзүнүн акырына чыкпай калганына өкүнгөндөй, нааразылана жооп берди. Уруң Сарыбагыш, Токойдон тараганбыз. Чечей уулунан. Өзү көп жылдан бери шаарда болсо да, Бекмырза күлүк атка кызыкчу. Бала кезинен ат мингенди жакшы көрчү. Сөздүн башка нукка баратканын сезип, сөздү башкага бурду. Аба, сиз канча жашыңыздан баштап ат таптадыңыз? Кулчун алдындагы чайдан уртап, бала кезимден бери, баятан бери таптаган аттарымдын жоруктарын айтып берип олтургам. Бекмырзанын кызыгуусу артып, сиз менен тыгыз байланышчу адам турбайсызбы? Менин бир досум шаардын четиндеги Сокулук районунун бир айылында ат багат. Ал дагы атамдай болуп жылкынын жайын билген саяпкер издеп жүрдү эле. Сизди сөзсүз алып барам. Ал досумдун аттарын көрсөңүз көзүңүз ачылат. Биздин ат башынын аттары кичинекей, бойлору кыска келет эмеспи? Ага салыштырмалуу чүйдүн аттары зоот, бойлору бийик келет. Кулчун саяпкер Бекмырзанын сөзүнө кызыга, атаган ат. Ошол чүйгө жетпей жатпайынбы? Менин дагы укканым бар. Чүйдүн аттары зоот келет деп. Бирок тоо ташка биздин эле аттар тың. Жакшылап таптаса, аттын күлүгү боюна карабайт. Байкаганыма караганда чүйдүн аттарынын туяктары жука келип, алыска жакшы чуркай алышпайт. Бирок дагы бир укканым бар. Чүйдүктөр Казакстанга жакын эмеспи? Аттын кадырын билишет, деп сөзүн аяктады. Кулчун саяпкер чай ичилип бүткөндөн кийин сыртка чыгышканда досу Асанбектин үйүн көздөй жөнөштү. Эс алып, кечиндегилерин билдиришип. Жолдо ката эч үндөбөй башын жерге салган калыбында Кулчун ойго чөмүлдү. Эшиктин алдындагы баятан бери жол карап аткан Асанбектин байбичеси утурлай басып чыгып, эмне болдуңар? Баятан бери улам чайды кайнатып атып, самоорум соолуп калмай болду. Минтип кечигериңерди билгенде тамак жасап коймок экенмин, деди. Асанбек бир нерсеге кабатыр болгондой, кемпир, биз чай ичип келдик. Андан көрө бул курдашыма ички үйгө төшөк салып берчи. Бир аз эс алып алсын. Анан кечкеге тамак жасап койсоң болот. Кой, жок дегенде бир чыныдан чай ичкиле.
Жанадағы бір чыны чайды түгөтө ичпей жоғып келаткансып шашып кеттиңер эле. Кулчун күлүмсүрөгөн калыбында: "Макул, эмгегиңди кантип баалабайлы. Чайың даяр болса иче эле. Атайым бизге арнап чай кайнатсаң, сенин эмгегиңди баалабасак болбойт го. Күткөн ырыскыны теппеш керек. Ошентчи, силерди күтүп мен дагы чай иче элекмин", деди Асанбектин байбичеси. Кулчун саяпкер катуу уктап атканда Асанбек ойготту. Кулчун, тур, тамак башта. Тамак ичип алып тиги жакка баралы. Оюңа койсом эртеңки чейин укташы түрүң бар", дегенде Кулчун башын көтөрүп терезени карады. Бул убакта эчак көгүм кирип, көз байланып калган эле. Ордунан туруп сыртка чыгып келди да бетин жууп, дасторкондун четине отурду. Асанбектин байбичеси жалпак табакка эттүү кылып булоолонтуп, жаркоп салып келди. Көптөн бери тала түстө жүрүп, даамдуу тамак ичпегенин эстеген Кулчун шилекейин кылч жутуп алды да тамакка карады. Асанбек курдашынын сыйына ыраазы боло. Жаңы эле тамакка кашык салганда сыртка машина келип токтоду. Тасмалда олтурган үчөө ким келди деген ойдо кызыга сыртка карап калышты. Машина Бек мырзаныкы эле. Шофер менен кошо бир жаш бала келиптир. Босогон аттап эле: "Кулчун аксакалданан сизди чакырып жатышат", деп Калмырзанын иниси чакырып келгенин билгизди. Асанбек күйүп элөктөп шашып калды. "Азыр барабыз. Жаңы эле тамакка отурдук эле. Бара бергиле. Баса келгиле, тамак ичкиле", деди. Тиги балдар жок, шашып атабыз деп тамактан ооз тийип чыгып кетишти. Асанбектин байбичеси: "Эмне, силер каяка барасыңар?" деп суроолу Асанбекти карады. Асанбек калың кесилген картошканы оозуна салып, башын ийкеди. Оозу бошогондо: "Кемпир, бул Кулчун курдашым төгүн киши эмес да. Кайда жүрсө сыйдын үстүндө жүрөт. Эгер менин да талантым болгондо эмне?" деп сөзүнүн аягына чыкпай, сырттуу кабырганын этин оозуна салып чайнап кирди. Бир топко ортодо сөз болгон жок. Тамак ичип атканда өмүр токтоп турат деп айтылат эмеспи? Эч шашылбай, даамдуу тамакка караган үчөөнүн ортосундагы тынчтыкты Асанбек бузуп жиберди. "Кемпир, кымыз болсо ак серке жасачы. Кулчун ак серкени жакшы көрчү эле", деди. Кемпир макул дегенсип ордунан элпек туруп, сыртка чыгып кетти. Ак серке жасап келип бир чыныдан куйгандан кийин эшиктин алдына кайра машина келип токтоду. Калмырзанын иниси кирип келип: "Асанбек ага, бизди кайра жиберишти. Эт бышып сиздерди күтүп атышат. Бул жактан тамак жешсин" деп. Ак серкеден кере жутуп, Кулчун менен Асанбек эч үндөбөй шашып сыртка чыга жөнөштү. Машинадан түшкөндө эле Калмырза утурлай басып келип: "Кечирип коесуздар. Улам чакыртып тынчыңарды алдым окшойт. Силерди күтүп атып эт эзилип кетмей болду", деди да өзүнчө бөлмөгө эрчитип кирди. Чоочун элде коомай сынган Кулчун саяпкер өзүн артык баш адамдай сезип, төр жактан орун алып олтурду. Сөз тамак алдына келгенде башталды. Сөздү Акбар карыя баштады. Анан Кулчун, башта. Жерде бышты эмне болуп өлгөнүн? Алыстан келдиң, кудалар менен олтур десе, Бек мырза сөз угам деп болбой койгон эле. Бек мырза, Калмырза, Калыбек, Акбар, башаягы 15 киши 3 табак болуп бир бөлмөдө олтурушту. Баары сөз угабыз деп куштарлыктарын билгизишип, атайын бир бөлмөгө киришкен. Кулчун саяпкер берилүү менен сөзүн баштады. "Жерде бышты баш байгени алганда бир топ күнгө чейин эл оозунан түшкөн жок. Атайын баш байгени алган атты көрөбүз деп келген кишинин саны канча дейсиң? Атаганат. Ошондо элге бекер көргөзгөн экенбиз. Көрсө көзүгүп калган тура. Малга дагы көз тиет экен." Бул сөздү укканда олтургандар таң калгандарын билгизип, баштагынан дагы берилүү менен саяпкерди карап калышты. "Аны биз кайдан билип коюп турбуз? Кадимкидей оорубадыбы? Алдына чөп салсак чөп жебейт. Анда-санда эле суу ичкени болбосо соолуп эле жатып калды. Атам эмне болду деп айылдын мал доктурун ээрчитип келди. Мал доктур аракты жакшы көргөн, мурду барбайган, ичинде кири жок, жашы 50-гө жакындап калган чарчы бойлуу, кара тору киши болчу. Келип эле атыңар тооктун богун жеп алган тура, бир бөтөлкө арак тооктун жумурткасын, анан калемпир алып келгиле деди. Биз шашып айткандарын даярдадык. Апам өзүнчө эле күйүп ышып сүйлөнүп жүрөт. Мал доктур бир бөтөлкө арактын теңине 2 жумуртканы кошуп, бир топко чейин аралаштырып, анан калемпир менен мурчту кошуп, соолуп жаткан жерде быштынын оозуна бөтөлкө менен куйду. Байкуш жерде бышты какап чакап атып араң ичти. Анан кайран мал доктур менен атам арактын жарымын тең бөлүп ичип алышты. Ошондо атам айтып атпайбы?
жерде ыштынын дартын. Башта кеп кылбадым беле. Атам жерде ыштыны жаңы сатып алганда анча күлүк эмес. Бирок бул аймакта буга тете күлүк жок деп айтканын. Мурун эле кыраак атам билген экен. Жерде ыштынын тай кезинде эле колу түшүп калганын. Көрсө жылкы баласына кулун кезинен баштап аяр мамиле жасаш керек экен. Биз көп эти бара албаганыбыз жаман. Кээде гана атам чечилип сүйлөгөнү болбосо түнт киши эле раматылык. Ошондо мал догдур менен арак ичип отурганда атам бир топко чечилип сүйлөдү. Атамдын ар бир сөзүн мен кунт коюп угуп олтурдум. Бирок атам бир сүйлөсө аябай уккулуктуу, маанилүү, адамды өзүнө буруп сүйлөчү. Жерде ышты жөнүндө бир топко кеп козгоду. Өзү деле ишенбептир. Жерде ышты биринчи чыгып баш байгени аларына. Биринчи кара кашка ат чыгат деп ойлоптур. Андан кийин ичи тартылган, көкүрөгү чоң, куйрук жагы ичке, жал куйругу кыркылган тор ат чыгат. Анан үчүнчү биздин ат чыгат деп ойлоптур. Бирок ага дагы чапкан бала күнөөлүү болуп калды. Аны мен жакшы билем. Себеби ал атты калып айтпасам, биринчи класста окуган бала чапкан. Атты тең жолдон өткөндө эле шайып, кадамы чарчаңкы болчу. Көзүн сактаган жок. Башта катуу баратканын көзүм чалган. Анан ара жолдо жүрүшү басаңдаган. Ошентип атам менен мал догдурга жарым бөтөлкө арак аздык кылып, мени кайра дүкөнгө жөнөтүштү. Атамдын сөздөрүн угуп калайын деген ойдо мен дүкөнгө жүгүрүп келдим. Ал күнү атам көп сөздөрдү айтты. Көрсө чоң атамдын атасы чоң саяпкер болуптур. Ал аттын табышынан эле билип койчу экен. Аттын күлүк эмесин. Бир жолу атама атасы айтып бериптир. Атасынын бир жолку жоругун. Анда жаш кез экен. Алыста Оштун Алай районуна барышыптыр. Бир байдын ашына. Ал кезде чоң атамдын атасын саяпкер экенин эч ким билбептир деле. Жөн эле курдаштары менен барса керек. Ошондо 18-19 жаш курагы го. Ашта эреңиш, аркан тартыш, найза сайыш, анан ат чабыш болуптур. Ошондо ат айдоолордо чоң атамдын атасы Жумгалдан барган байга келип, сүйүнчү бериңиз, сиздин атыңыз биринчи чыгып келет дептир. Бай сүйүнүп, оозуңа май, эгер сен айткандай менин атым биринчи келсе, байгенин теңи сеники болот деп убада бериптир. Чоң атамдын атасы тиги бай менен кол алышып, анан ат чапчу балага өзүнүн кеңешин айтат. Ошондо айткандай эле Жумгалдын манабынын аты биринчи чыгып келип, баш байгени алыптыр. Ал кезде эркектин оозунан сөз чыкты, ал сөз аткарылчу экен. Ошентип чоң атамдын атасы тең байгеге ээ болуп, байып эле жатып калыптыр. Кийин Жумгалга келгенде манап атамдын атасын чакыртып, коноктоп, анан сураптыр. Сөздүн ушул жерине келгенде Акбар карыя сөздү бөлүп, баш байгеге эмне сайылыптыр, деди. Кулчун саяпкер башын Акбарга буруп, атамдын айтуусу боюнча 500 жылкы, 100 кунажын, 100 кызыргалды кой сайыптыр. Бул окуяны ошондо атам мал доктурга айтып берип атканда уктум. Үйдө олтургандар баштарын чайкап, таң калгандарын жашыра алышкан жок. Бекмырза сөздүн үзүлүп калганынан кейиген түр көргөзүп, үнүн жогору чыгарып, анан Жумгалдын манабы, сиздин чоң атаңыздын атасынан эмне сураптыр? Баса, карачы, сөз бөлүнүп кеткенин. Ошону айтайын деп атпадым беле. Бер жактан сөздү Калыбек карыя бузду. Кулчун, чоң атаңдын чоң атасы сага эмне болуп калат? Кулчун башын тырмап ойлонуп, бабам болуп калат, деди. Анда сен бабам деп эле айтчы, сөздү чойбой, деп сөздүн ыңгайына жараша кеп козгоду. Калыбектин бул сөзү үйдөгүлөргө жага бербей калды. Баятан бери баарын байкап олтурган Калмырза, Кулчун аксакал, сиз сөз сүйлөйм деп атып, тамак жебей калдыңыз. Калган сөздү анан айтыңыз. Азыр тамакка караңыз. Биз дагы эртелеп эшикке чыкпасак, алыстан кишилер келсе уят болобуз го. Анан сөөк кайтарганча боз үйдөн айтып бериңиз. Убакыт кенен атайын тамак жесин деп чакыртып алып сизди сүйлөтүп койгонубуз чекиригиш, деди. Калмырзанын бул айткан сөзүн баары эп көрүштү. Ошондо дагы Акбар карыя, салт боюнча тамак желип бүтмөйүн эч ким сыртка чыкпайт. Эгер уруксат сураса анда болот. Босого ооз жакта олтурган бала бир ооз уруксат сурап сыртка чыкты. Сырттан бирөө чакырып, Акбар карыя сөз козгоду. Жерде быштынын эмне болуп көзүккөнүн укмайынча кетпейм жаныңдан, деп айтып, тууралган эттен оозуна салды. Кулчун саяпкер
Акбар карыянын сөзүнө жооп бергенге чейин эле ортодо Калмырза мындай деди. Кулчун аксакал, сиз жерде ыштынын эмне болуп көзүккөнүн айтпаңыз. Акбар карыя сөзүнөн жаңылды. Сиз айтканга чейин жаныңыздан кетпейм дебедиби? Сиз айылыңызга чейин эриштип барып, үйүңүзгө жакындаганда гана айтыңыз. Ага чейин сиздин жаныңызда караам болуп жүрө берсин, деп күлүп калды. Бул тамаша сөз бөлмөдө олтургандарга жага бербей, чурулдап жиберишти. Калмырза туура айтат. Тала түздө жүргөнүңдө өзүң эле жакшы, эриштип жүрө бер. Сөзүнөн жаңылган Акбарды бака шака сөздөр сүйлөнүп атып, тамак кандай жергени билинбей калды. Дасторконго бата тиленип, колго суу куюлганда бөлмөдөгүлөр сыртка чыга жөнөштү. Эшиктин алдында киши көп, сырттан келген куда сөөктөр, катышы бар кишилер кырка тизилип, боз үйдүн жанында турушканда Калыбек карыя: Кулчун саяпкер, кеп салбайсыңбы? Баарыбыз эле сенин оозуңду карайбыз, сөзүң качан улайт деп. Эртең Акбар районунун борборуна бармак эле, иштери менен. Жерде ыштынын көзүккөнүн угам деп күтүп олтурат. Жок дегенде Акбар таяп айтып берип кой. Жерде ыштынын эмне болуп көзүгүп өлгөнүн. Калган сөздү биз шашпай угарбыз. Сөөк коюлганга чейин райондун борборуна эрте туруп барып келе калайын деп айтты эле. Эртең менен эрте турсун. Сенин сөзүңдү угам деп түн бир окумга чейин бул жерде жүрсө, эртең менен турбай калат го. Кулчун саяпкер Калыбектин жүйөлүү сөзүнө муюп: Мейли, Акбар, бери кел. Сен менин жаныма олтуруп, жакшылап ук, деп сөзүн баштады. Баятан сөзү кабыз дегендер Кулчун саяпкерди тегеректеп калышты. Жай мезгилинин айылуу, салкын түнү айланага өзгөчө көрүк берип, саяпкердин уккулуктуу, мазмундуу сөзүнө шарт түзүп бергендей мемиреп турду. Кулчун саяпкер үстүнө кийген жупуну кемселдин этегин оңдоп, эки жагын каранып алып, сөзүн баштады. Ошентип мал доктур берген аракка, жумуртка, калемпир, мурч кошуп берген дарысы жерде быштыга эч жардам бербеди. Баягы кейпинде эч өзгөрүү жок, сулап эле жатканы жаткан. Көздөрү жалдырап, жардам сурагандай бизди үмүттүү караганда өзгөчө мен жанында тура албай койдум. Адам эле эмес, негизи эле жандыктарга дагы жашоо кандай кызык. Анын сыңары жерде бышты дагы өлүп калгысы келбей, жашоодон үмүт үзбөй ордунан турайын деп аракет кылды. Бирок бул аракети текке кетти. Биз жөлөп таяп тургузсак, таканчыктап тура албай койду. Ан сайын анын жалоорган көздөрү менин жүрөгүмдү мыжып жардам сурайт. Менин ыйлагым келип, анан жанынан чыккым келбей айланчыктап жүрдүм. Чын эле жерде быштынын көздөрүндө кандайдыр бир сыр жаткандай сезилген мага. Бирок ал эмне сыр экенине менин эч акылым жетпеди. 2-3 күн соолуп жаткан жылкыны көргөн атам эти жашып кетелекте союп салайын деп камынып жатканда, айылдын аркы башында жашаган Өмүрбек деген жашы 80ге таяп калган аксакал абышка келип, ал киши жерде быштыны көрүп эле: балам, бекер болгон экен. Кап кеч болуп калган тура. Мындай баш байгени алган атты эч кимге көрсөтпөш керек да. Карачы байкушту катуу көзүккөн турбайбы? Көз эле айтып турбайбы көзүккөнүн? Жана көз тийгенде ырымдап коюш керек болчу. Өтүшүп кеткен турбайбы кап? Эртерээк айтсаң, мен ырымдап бербейт белем, деп кейиген түрдө солуп жаткан аттын маңдайынан сылады. Кургакка чыгып калган балыктай туйлады. Жерде бышты Өмүрбек карыяны үмүттүү караганда, Өмүрбек карыя бери басып келип мындай деди: Атты көп кыйнабай союп сал, мал болбойт деди да, этегин күйүп үйдү көздөй басты. Сөз ушул жерге келгенде Калмырза: эмне болуп көзүккөнүн эрте айтыңыз, антпесеңиз Акбар карыя кетип калат, деп дагы тамашалады. Кулчун саяпкер тамаша сөзгө көп деле көңүл бурган жок. Башындагы баш кийимин чечип, чөнтөгүндөгү жүз арчын алып чыгып, чекесин сүртүп, сөзүн улады. Үйгө кирип жайланышып олтурушканда Өмүрбек карыя атаман сурады: Сенин кимден шегиң бар? Кимдер келди эле атты көргөнү деп. Атам оң колу менен башын тырмап: Билбейм, көп эле кишилер келип атышты. Эгер минтип көз тиерин билгенде эч кимге көргөзмөк эмес элем. Кап, деп жооп берип, апама суроолуу карады. Апам чай куюп берип, анан өткөндө эстеп: Менин шектенген кишим тиги көчөнүн аркы башындагы Орузбектин кошунасы, ысымын унутуп калбадымбы? Көздөрү кызарган сары семиз киши бар эмеспи? Аты ким эле? Тиги кичине баланын атын Ойкаш, деп алысыраак кайнысынын ысымын тергеп айтпай, ал кишинин атын билсе дагы билмексен болуп сурады.
Мен апамдын сөзүн коштоп, Аскербекпи дедим. Апам башын ийкеп, ооба, ошол киши келип караганда кызыл көздөрү бакырайып, бир сырдуу карагандай болгон. Бирок мен ал убакта ага анча маани берген эмеспин. Анан мен ал кишини жаман көрүп, ат көрүлектей караганы бул эмнеси экен деп койгом. Ал убакта сен силсоветке кеттиң беле, үйдө жок болчусуң, деп атамды карады. Өмүрбек карыя апамдын айтканын укканда кап бекер болгон экен. Ал Аскербектин көзү жаман эле. Бекер ага көргөзгөн турбайсыңарбы? Мен аны жакшы билем. Атасы Темирбектин көзү дагы жаман эле. Бир нерсени кызыгып карап койсо, буюм болсо сынып калчу, мал болсо минтип ооруп калчу. Кичине балдар ал келип кеткенден кийин сөзсүз оорушчу, кирине кирип. Аскербек дагы атасы Темирбекти тартып көзү корчу. Мен аны мындан 5 жыл илгери байкагам, деп болгон окуяны айтып берди. Коңшу айылдагы жылкычы Курманбектин үйүнө барганбыз. Кымыз ичип барып, кымыз ичип чыгып бери бастырганда Аскербек минтип айтты. Кап бекер болду. Желенин берки башында байланып турган колун көзүмө бир башкача көрүндү. Бекер карадым. Эртеңден калбай ал колун өлүп калар бекен деди. Анан өзүнүн арманын айткан эле. Өмүкө эмне кылам көзүм түшүп калса, буюм болсо сынып калат, мал болсо өлүп калат. Ошонун себебинен көп нерсени карагым келбейт. Өткөндө кошунамдын 1 жаштагы жаңы баскан кызы көзүмө аябай сүйкүмдүү көрүнүп кетти. Ошондо эле бир нерсе болорун алдын ала сезгем. Анан кеч кирип калганда аялым келди. Кошунанын 1 жаштагы кызы ооруп атат дейт. Мен ошондо аялыма мындай дедим. Менин кийимимден мага көргөзбөй кесип барып, күйгүзүп туруп, ал кызга жыттатып коерумдап. Жана үйүнө барганымда көзүм тийип калды көрүнөт. Бөөдө бала чарчап калбасын десем, аялым менин сөзүмө таң калып, сен эмне деп жатасың? Сен эмне деп жатасың? Же эмне? 1 жаштагы кыз сенин кийимиңди жыттаса эле айыгып калгыдай. Сен ага эмне кылдың эле? Деди. Мен жай шашпай олтуруп алып, аялыма баарын түшүндүрүп айтып бердим. Ошондо аялым менин айткан кебиме туура түшүнүп, менин айткан ырымымды жасады. Анан тиги кыз айыгып эртеси эле чуркап кетти. Ошондо Өмүрбек аба деп мага өз арманын айткан эле Аскербек. Аскербекте деле күнөө жок. Ал атайын жасабайт. Бирок өзүнүн көзү тийип калганына аябай өкүнөт. Силердин атка дагы көз тийгенин билди. Бирок ачык айта алган жок да. Мындан кийин Аскербекке жакшы буюмуңарды, же малыңарды көргөзбөгөнгө аракет кылгыла. Эгер анын көңүлү түшүп, көзү тийип калса, аны күнөөлөбөгүлө, деди. Биз атам үчөөбүз Өмүрбек карыянын айткан сөзүнө катуу таң калдык. Бир чыныдан чай ичкенден кийин сыртка чыгып, соолуп жаткан жердебыштыны кородон сүйрөп чыгып, бата кылып союп салдык. Байкуш жердебышты жалдырап карап, мени сойбогула дегенсип, бир мени, бир атамды үмүттүү карап, бизден жардам күттү. Өмүрбек карыя айткандан кийин биз жакшылап карасак, чын эле көздөрү бир башкача болуп, бир сырдын түйүнү катылгандай сезилди. Эгер Өмүрбек карыя айтпаганда, биз эч нерсе байкамак эмеспиз. Көзүккөнүн даана билдик. Мен ичимден Аскербекти жаман көрүп, баарына сен күнөөлүүсүң, Аскербек дедим. Күнөөлөбөгүлө деген Өмүрбек карыянын сөзүн унутуп. Гүлүктүн эти тарамыш болот деп уккам. Чын эле жердебыштынын этин канча кайнатсак дагы катуу бышып, эти супсак экенин билдим. Дагы бир күндөн кийин сойгонубузда эти жашып кетмек экен. Ошентип жердебыштыдан кол жууганбыз. Сөздүн аягына чыкканда Бекмырза оозунуп, «Аксакал, эми жана айтып келаткан сөзүңүздү улабайсызбы?» деди. Кулчун саяпкер кайсы дегенсип, эстей албай жатканын билгизип туруп калганда Бекмырза, «Чоң атаңыздын атасы, алайга барып келгенде сүйүнчү алып, анан Жумгалдын байы чакырып коноктоп, анан сураганын». Кулчун саяпкер, баса, ооба. Чоң атамдын атасы жөнүндө айтып берип атканда сөз үзүлүп калбады беле. Кулчун саяпкер оңдонуп олтуруп, анан Акбарга карап, «Акбар, эми сен кете бер үйүңө. Эртең райондун борборуна барсаң, эртең менен уктап каласың. Жердебыштынын көзү өлгөнүн уктуң, аны укмайын кетпейм дедиң эле». Акбар жылмайып, эки жагын каранып алып, чөнтөгүнүн саатын алып чыгып карап, «Ал эрте, жакшы сүйлөп берет экенсиз. Күн деле сиздей болуп ким сүйлөп атыптыр? Мынча болду сөзүңүздүн аягына чейин угайын». Калыбек карыя кыт-кыт күлүп, «Жомогу угуп аткансып жаш баладай аябай кызыктың го, Акбар. Бул жомок эмес, бул болгон окуя. Мындай укмуштуу маанилүү сөздү укпаганда кайсы сөздү угабыз?
Ансыз деле азыркы кишилер саясаттан башканы сүйлөбөй калбадыбы? Саясатты угуп атып та жатым. Биз бала кезибизде абышкалар саясатты койдум. Саясат эмне экенин билишпейт эле. Санжыра, уламыштардан кеп салышчу. Азыр ошо бала кезимде эстеп атам. Билесиңби, тиги Жумабектин чоң атасы орукчуну. Ал дагы жаш кезинде ат таптаганды жакшы көрчү экен. Бир жолу орокчу карыя ошондо жашы 80ге таяп калган. Ат таптоо жөнүндө айтканын жаш кезимде уккам. Ошондон бери эми угуп атам. Ат таптоо, ат чабуу боюнча. Акбардын сөзүн уккан Кулчун саяпкер анда акбар угуптур. Чын эле ат таптоо жөнүндө уккуң келсе, мени конокко чакыр. Бала кезимден берки окуяны айтсам түгөнбөгөн сөз. Азыр бабам жөнүндө айтып берейин. Акбар саяпкерге ыраазы боло, сөз укканга куштар экенин билгизе, көчүгүн копшуп алып, жайдары кабак менен: "Эртең эле чакырам конокко. Бир кой союп коноктоюн. Тай сойбосом дагы конок болуп кетиңиз", деди шашкалактап. Кулчун саяпкер башын ийкеп: "Рахмат, Акбар. Ниетиң таза, кең пейил адам турбайсыңбы? Сен менен достошчу, дос болууга татыктуу экенсиң. Мага сенин ачык, так бетке айткан шар мүнөзүң жакты. Сендей сөз баккан, сөз уккан кишиге айтпаган сөздү кимге айтам? Анда сөздү өлбөй угуп тургула", деп Кулчун саяпкер сөзүн баштады. Ал айдан келгенден кийин бабамды саяктын аты баш байгени алган манабы чакыртып, тай союп коноктойт. Ак өргөнү тиктирип, аю талпакты салдырып, кат-кат көлдөлөңдүн үстүндө олтуруп, бабамды сөзгө тартат. Бабамдын аты Ишеналы. Ишеналы, өзүң жаш эле бала экенсиң. Менин күлүгүм биринчи чыгып баш байгени аларын кайдан билдиң? Эгер жашырбай турган кеп болбосо, ачык айтып берчи", деп кызыгуусу арта сурайт. Бабам Ишеналы көздөрү бакыракай, бүркүт кабак, орто бойлуу, кишини бетке карап сүйлөгөн, эч кимден тартынбаган адам болуптур. Бирок чоң атам тактап айтканда, чоң атам 4кө чыккан кезинде жаш өтүп кетиптир. Бабам байдын бере турган суроосун алдын ала эле билген экен. Тиги байга: "Сиз ушул суроону берериңизди билгем. Анын эч кандай жашыра турган сыры жок. Мен атайын алашка курбулар менен барганымдын себеби ашта сиздин чабыла турган күлүүңүздү көргөндө эле табына келгенин билгем. Бирок күмөн санагам. Алыс жол жүргөндө табынан жанып кетет го деп. Сиз туура кылдыңыз. Эч кимди мингизбей жетелетип барып, тиги жерге барганда чабуулчу аттарга акырын көз кырымды салып сынап аткам. Бирок канча ат чабууларын билген эмесмин. Анан атайдоодо аттарды бирден чууртканда бүт дитимди коюп карап турдум. Өзүм жаш болгонум менен ошондо бир сыйра карап эле билдим сиздин атыңыз биринчи чыгып келерин. Анан сизге сүйүнчүлөп коюп, кайра күмөн санадым. Ат чапкан баладан чекирип кетип калса эмне болот деп. Акырын басып барып, ат чаба турган балага болгон кеңешимди айттым. Ат чапкан бала дагы тың бала экен. Менин кеңешимди ынта коюп угуп, так аткарды. Анан те алыстан келаткан аттын дабышынан сиздин күлүүңүз келатканын жүрөгүм менен сездим. Эң кыйын саапкер аттын дабышынан эле сезип коет. Кандай күлүү, канчанчы келерин. Сиз дагы убадага туруп, оозуңуздан чыккан сөздү аткардыңыз. Ишеналы. Анан сен кантип билдиң менин атым биринчи чыгарын? Ошону айтчы. Бабам Ишеналы бир саамга оюн топтоп, анан убадага турганын эске алып, эч нерсе жашырбаптыр. Албетте, ал байга дагы бабам Ишеналынын айтканы кызык болуптур. Кызык сөздү угам деген ойдо атайын бабамды чакырып, коноктоп анан сурады да. Бабам Ишеналы оңдонуп олтуруп алып, сөздүн кыраатын келтирип, укмуштуудай кылып айтып берген экен. Сөздү алыстан баштап: "Байым, мен бала кезимден эле атам жылкычы болгондуктан жылкыга жакын өстүм. Анда 10-15 жаш курагым эле. Бир күнү үйгө атамдын Салижан деген укмуш саяпкер досу келип калды. Атам аны бир жума коноктоп, анан ал досуна мени кошуп берди. Ошол адам мага жылкынын жайын түшүндүрүп берген. Кандай ат күлүк экенин калп айтпайын. Өңүн көрбөй туруп дабышынан билем. Башта кеп кылбадым беле. Эң кыйын саяпкер бээнин ичиндеги кулунду билип коет, тулпар болорун. Мен бээнин ичиндеги кулундун тулпар экенин билбейм. Себеби мага аяш атам Салижан тулпар той турган бээни көргөзгөн жок. Эгер көргөзсө, бир көрүп эле эсиме тутуп билип алмакмын. Аракет кылды көргөзөм деп, бирок таппай койду. Башка бир сырларын бүт эле үйрөндүм. Эми сиздин атыңыз жөнүндө айтсам мындай. Алайдагы чоң ашка сизди барат экен деп укканда эле күлүк ат алып барат экенби деп сурадым. Анан сиздин күлүүңүз жөнүндө укканда аны көргөнгө куштар болдум. Күлүүңүздү көргөндө көңүлүм тоюп, өзүнчө сүйүндүм. Ишенсеңиз, сиздин атыңыздын өпкөсү көкүрөгүнө жакын,
Ал турсун өпкөнүн эки жагында эки канаты бар. Мунун баарын сизге түшүндүрүп бере албайм. Себеби сиздин ат жөнүндө көп түшүнүүңүз жок болгондуктан. Эми дагы ат жабышка саларыңызда сөзсүз мага көрсөтүңүз. Кем каршысын айтып берем. Анткени кээде аттан эмес, таптаган саяпкерден чекиригиш кетип калат. Бай бабам Ишеналынын сөзүн моюп угуп, айткан кеңешин туура кабыл алып, чепкен жаап, ат мингизип узатыптыр. Ошол бабамдан бери саяпкерчилик атадан балага өтүп, мен дагы ат дегенде эт бетимден кетем. Эмнегедир акыркы убакта бир орунга тура албай, өзүнчө эле бир нерсе жетишпей жаткандай сезилип туруп алды. Анан күлүк ат издеп чыктым. Силер союп салган ат чыныгы тулпар экен атаган ат. Эми аны кайра айтканда эмне? Сөзүмдүн аягына чыктым дегенсеп, кулчун саяпкер белги бергенсеп туруп калганда, Бек мырза, аксакал, сиздин сөзүңүз Акбар аксакалды гана эмес, мени дагы кызыктырып салды. Колуңуздан келсе менин үйүмө дагы конок болуп кетиңиз. Мен сизди өзүм алып кетейин. Дарегиңизди айтыңыз. Кулчун Бек мырзанын сөзүнө эмне деп жооп беришти билбей калды. Бала кезинде шаарды бир эле жолу көргөн. Эми шаарга барып, алардын шартына күнө албайм деген ой жүрөгүнө үйүп аткан. Бирок жок деп айта албай, мейли, дарегимди берем. Бирок мен үйдө болгон убакытта кел. Ментип жер кезип жүргөндө үйгө барып мени таппай калсаң, убара болосуң. Түн бир окум болуп калгандыктан элдер үйлөрүнө кете башташты. Кулчун саяпкер менен курдашы Асанбек дагы ордулардан туруп, этектерин кагына, ал жердегилер менен коштошуп, Асанбектин үйүн көздөй жөнөштү. Бек мырза машина менен жеткизип коеюн десе, болбой коюшту. Биринчи бөлүмдүн аягы.